teri iley turgan ilgeri ata-babalar жасаган терини илей турган талкуу. Өзгөн районунун Мырзакел аймагына караштуу Алтын булак айылында жашаган Абдиманап Байзагов 20 жылдан ашуун эр чапкан тажрыйбалуу уста. Абдиманап мырзанын айтымында эрчилик өнөр анын жашоосунун маанилүү бөлүгүнө айланган. Акыркы 7 жылдан бери кошото курама эр жасоого өзгөчө көңүл буруп келет. Мына эгер кашты жасадым. Мен бардығын курама жасайм. Кураманын 9 курактан жасайм. Мына тарагы, 2 тарак. Мына көрүнүп турса керек, мына жасалып. Анан кийин үстүн желатин клей менен лактап койгонмун. Чтобы мына бул жарылып, жабы башка өзгөрүп кетпеш үчүн бул дагы клей кармап турат. Мен 2-3 бир жасайм. Мен бул талыкпаган эмгек. Эмгек көп отурганды, көп убакытты талап кылат да бул. Муну башы жасаганда мынакка таракты коюп туруп, мындай жыгачтарды коюп бекитип алып, үлгүлөрүн коюп, экинчи тарабына. Анан үстүнө мыналарды кадап, мына 9 курак кылып, мынабы чара деп аталат. Чара таракка кийилген жери. Мынабы тек, эгер кашын теги. Бу дагы ушундай болуп, мынаны кийилип отургузулган. Билинип турса керек эми. Анан кийин мына бул жерде тегти кармай турган мындай туура жыгач. Ан чараны кармай турган мына жерде мындай жыгач турат мына. Мына ушуну карматып туруп анан ортосуна келгенде, ортосуна мына шына жыгач, ортолук жыгач. Ошондой болуп, сынч болуп бул жасалган эр, курама эр деп аталат, 9 курактан. Мына эгер кашты дагы кошулат мына жерден. Ушундай болуп жасалат. Бул 9 куракты азыркы убактарда усталар деле жок, жасабай деле калды. Илгерки усталар жасаган экен, ошолордун үлгүсүнөн алып жасаганмын. Өзүм үйрөнгөнмүн да. Мурун дөңгөчтөн чапчы элем. Дөңгөч өзгөрүп кетет экен, суу дөңгөч. Аны кургагычат күтүш керек экен, күткөндө дагы баягы суусу нымы калып кала турган болсо, кийин бирөөгө бергенден кийин, атап бергенден кийин өзгөрүп кетет экен да. Ошондо мунага өзүм ушуну жакшы көрүп калып, ушундай кожонт деп коет экен, илгертен келген. Кожонт эр деп коет экен, курама эрди. Ошентип жасаганга өтүп бир буну жасаганыма 7 жылдай болуп калды. Мурун дөңгөчтөн чапчы элем. Дөңгөчтөн көп жалып болгон элдерден анан басып калды деген сөздөрдү укканмын. Будан ошондой боло элек, Кудай кааласа. Эме жок экен да? Неме жок, жалып жок. Капа болгон адам жок да. Бардыгын ыраазы болуп калат. Бардыгы ушу алганына ыраазы, кайра алкышын айтып жүрүшөт. Жакындар, билгендер, алгандар. Жалпысынан жерде жасагыңызга эмне себеп болду? Жалпы жасаганына мен өзгөндө Кузос чарбасында ветработник болуп, веттехник болуп иштегенмин. Андан мурун бул жерде 8 класс орто мектеп, 8 жылдык мектепти бүткөнмүн да, айылда. Айылдан кеткенден кийин мен ошто строительный училищега тапшырып, ол жерден кичине мына плотник боюнча кичине талим тарбиям бар да, окуганмын. Ошонун негизинде жыгачты иштеткенге өзүмдөн ынтызар элем. Аны ошо Кузостон келгенден, өзгөндө Кузостон келгенден кийин ат минишке туура келип, ат минсем аттарым жоор болуп, атам деген сурасам деле жоор болот. Ошентип мына жерге бир усталар келип калган экен, Жалал Абадтан балдар. Алар дөңгөчтөн чаап эле кетип калат. Оңойло турбайды, мен чаап үйрөнүп, мындан кийин басканда деле кайра чаа берип,
таштаган таштап ошентип жүрүп акыры өзүм үйрөндүм, ар ээлерди көрдүм, ар ээрчилерден таалим алдым. Ошто бир Абдимуталип деген ээрчи бар, ушундай курама жасайт. Ошодон үлгүн алып келдим, жасап 7 жылдан бери ушундай курама жасап жүрөм. Баягы устадан шакирт өтөт дегенде, усталардан дагы өтүп калдымбы деп өзүм ошентип ойлойм да. Кудайга шүгүр, ушул азыр мынаны жасап деме, мынау эгер качтын мен жаллаң эле мынау бурустарды алып келип мындай курган бурустарды тандайм. Анан талдан бурустарды алып келем. Алтылык бурустар кетет. Ушу бурустар менен ушундай кылып жасайм. Бул дагы усулдук болбосо, көп жасап үйрөнбөсө, буну үйрөнүш кыйын, курашты. Өтө эле кыйын. Балдарды үйрөн десем, балдар 1-2 саат турат дегенден кийин качып кетип калат. Ошон талдан, анан бака теректен жасалат. Бака терек оор болуп калат. Мына бака терек. Азорго арланды го. Бака терек. Муну толко мемeye колдоном. Мына эгер качка. Өтө кийин да сынбайт дагы, учтары кырып кетпейт. Анан калганын ак бака терек деп коет, мына тартайган чайыш. Анан өтө жеңил болот. Мыналардан мына осы ак бака теректен чабылып мына аппак болуп турат. Ушундай бака теректен чабылат, жеп жеңил болот. Анан муну бир жакшы жери, азыр элдер кызыкканы, мынанын үстүнөн эми пайлайм, жылкынын пайы менен. Жылкынын пайы менен килейлеп бир сулой пайлап, жука кылып. Анан мынандай кылып каптайм. Каптаганда мен мына айылдан терилерди ала албайм. Айылда терилер торпок-сорпок бир нерселердин терилери жука болуп анча болбой калат да. Элди дагы ыраазы кылбаш керек. Аны өзүң да кийин сөз укпаш керек. Ошондуктан муну таза касаптан, өзгөнүн касаптан терини алып келип, анан терини жыдытып, анан бычып, буягы бир туурасы 60, узуну 70 сантиметр кыркып туруп, анан бояп, карага бояйм, кызылга бояйм, ар түрдүүлүү кылып анан бояп, анан жасайм да. Мынандай ээр мынандай пайланып даяр болгондон кийин анан мык менен мынандай каптайм. Анан муну биринчи мынаны чапканда башка ээрчилер кандай кылат билбейм. Муну чапканда мына таракты өтө көңүл буруш керек таракка. Таракты өтө таза чаппаса, басканга шарт түзүлүп калат да. Ошону өтө таза чагап, анан пайлаганда дагы контролдоп, текшерип. Пайлагандан кийин мындай каптаганда текшерип, базарга чыгаарда бир 15 күн колдо туруш керек бул. Анан башка усталар кандай кылат билбейм. 15 күндө мына калың терилер 15 күнгө дейре секин кургаганын да билинбейт да мунун. 15 күн кургагандан кийин жакшылап текшерип тургандан кийин базарга чыгарса болот, дагы дейре болбойт. Анын башыман өткөзүм да. Буйртма кылгандар аз бардык эле жерде болуп атат. Мына Өзбекистан алат көбүнчө. Өзбекистан балдары алат. Анан тажик балдар алат. Бирок тажик балдар көбүнчө Москвага салдырат, Россияга. Россиядан анан нары алып кетип атат. Анан бул жака ала албайт алар. Өзбекстандыкы алып кетет, мына Андижандан алып барып салып берем. Андижандын мемесинен автовокзал алганда. Өзбекстан менен Тажикстанга канча эрде саттыңыз? Кыйла эле сатып койдум, бир 10дон ашыгыраак саттым да. Өзбекстанга 10дон ашыгыраак, Тажикстанга 10дон ашыгыраак, анан Кыргызстанда мына көбүнчө мына кыргыз качты азыр жаш балдар ала бербейт экен. Кыргыз кач баягы ача туяк деп коет. Ошону силер деле көрүп азыр өткөндө баары эле азыр жок болуп калды. Ал дагы сатылып кетти да базарга. Ошону мына алай кулуктар, нарындыктар өтө жакшы көрөт экен азыр деле.
Биз деле азыркы возраст өтүп калган, ичкерилер билип калгандар, биз деле ошону жакшы көрөбүз да. Себеп дегенде ол атка дагы сонун отурат да. Аябай сонун отурат. Мына булар мен эми өзүм мактагандай болот экен, мына айта берсем. Бирок негизи баспаган жакшы болот да. Баскан возврат болуп кайра келет. Мурун ошол неме дөңгөч чапчуда көп келчү. Азыр такыр эле жок. Бул эң чоң аттарга жасалган. Эң чоң ат. Мына размерлери бар. Мынабы 18, арты 22, мына арты 22 болуп жасалат. Бул чоң аттарга жакшы түшөт. Бул майда аттарга деле түшө берет. Ошондой эрлердин дагы өлчөмдөрү бар экен да. Өлчөмдөрү болот. Бардыгын өлчөмү болот. Азыр мынабы 3 тең бирдей. Бул 3 чоң кичине аттар ылгабайт бул. Бул чоң кичине дебей бардыгына түшө берет. Тайларга да түшө берет бул. Өтө сонун эр. Ана чоң аттарга кичине үстүрак эле болуп калбаса, жогорураак болуп, жакшы отурбай, көркү метип калбаса, көркүнөн кетип калбаса, бардыгына түшө берет. Мына чоң аттарга мына эрлер өтө көрктүү отурат да, анан мына кашты бирөө жасап бер деген жасаганмын. Бирок кыргыз кашы ушундайлардын кыргыз кашы өтө сонун болот. Аны эми азыркылар жаш балдар баалабай калды да. Кыргыз кашты эсең албай туруп көп туруп калат. Мына аларды эми 5 деген балакат чыкпадыбы азыр. Ошолорго сонун алат да. Ооба. Мына бул оймону мынан гүлдөрү бар ар кыл. Мына чоң гүлдөрү бар. Азыр мына сал оңайраак ошону жасап койгом. Мындай чоң менен кийизде менен шырдамалдардын оймолору, килемдерди бар го. Кыргыздардын оймосу. Ошолор парламентте бүт түшүрүлөт да. Ар кандай түшүрсө болот эми. Ар кандай боёп, ар кандай краскаларды берсе болот да. Абдиманап ава 5 баланын атасы, 9 неберенин чоң атасы жана аттай атасы. Бош убакыт табылган сайын дароо сүйүктүү жумушуна эр жасоого киришет. Эр жасоо көп убакытты, чыдамдуулукту жана кылдаттыкты талап кылат. Бирок уста үчүн бул иш түйшүк эмес.